Бишкекте мектеп окуучуларынын арасында мушташ чыгып, бир окуучу каза болду. Бул тууралуу кабарды Бишкек шейбинин басма сөз кызматы тастыктап, маалыматты таратты. Маалыматта белгилүү болгондой, окуя 28 майга караган түнү Борбор калаада орун алган. Түн ичинде номер 3-шаардык балдар ооруканасына тез жардам кызматы денесинен ар кандай жаракаттарды алган окуучу баланы алып барган. Милиция кызматына дарыгерлер чалып кабарлашкан. Жеринен ыкчам топ иликтөө жүргүздү. Алгачкы маалыматтарга караганда, шаардагы мектептердин биринин жанынан 27 май күнү окуучулар арасында жаңжал чыккан. Окуянын негизинде ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен сотко чейинки иликтөө башталды. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, мушташтан башка катышуучулары изделип жатат. Окуучу ооруканада таңгамаал каза болгон. Ал номер 48 мектептин 9-класстын окуучусу 16 жашта болгон деп билдирди басма сөз кызматы. Депутат Исхак Масалиев премьер-министр Мухаммадкалый Абылгазиевке кызматтан кетүү кезеги келди деген оюн ЖКдагы өкмөт жаңы мүчөлөрүнүн талапкерлигин карап жатканда айтты. Абылгазиев Тилек Токтогазиевдин талапкерлигине эмнеге жактырбаганын айтты. Эл өкүлү бир жылдын ичинде өкмөт башчы 9 министр, 3 ведомство жетекчисин иштен алганын белгиледи. Апрелде комитетке өкмөттүн курамын алып келем деген сөзүңүздүн аткарсаңыз мындай болбойт эле. Экономика менен айыл чарба министрин сындап кетирдиңиз. КТ Мобайл боюнча чыр байланыштуу сизге айтылган жаман сөздөрдү күтпөй арыз жазып кетип калсаңыз жакшы болмок. Андай кадамга барган жоксуз. Коалициялык көпчүлүк ушул маселени караса да жакшы болмок, деди Масалиев. Ага жооп берген премьер фейк маалыматтарга таянып, өкмөттү башкаруу туура эмес болот деп жооп берди. Ал жерде депутаттык комиссия иштеп маалыматтын баарын тактап жатат. Коомубузда бири-бирибиз жөнүндө жакшы айткандар аз. Ар бир айткан нерсе боюнча фейк маалыматтарга таянып, жыйынтык чыгарып мамлекетти башкарсак туура эмес болуп калат. Премьер-министрдин күнөөсү болсо айтат, анда өзүм чечем. Негизи жок болсо сиздер калыс баа бересиздер деп ойлойм, деди Абылгазиев. Соңунда Масалиев эгер өкмөт башчынын күнөөсү болсо жоопко тартылыш керектигин белгилеп, анын моралдык жоопкерчилиги боюнча сураганын эскертти. Бишкек шаарындагы көрсөтүү фактылар боюнча козголгон иштер келип, Ленин райондук сотуна жөнөтүлдү. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат кабарлады. Маалыматка ылайык, Түштүк Батыш көрүстөнүнүн Баруу муниципалдык ишканасынын кызмат адамдары 2014-2015 жылдары маркумдун жакындарынан акча талап кылып, көрүстөндүн аймагында сөөк коюуга жер берип жүргөнү аныкталган. Ал акча мекеменин казанасына түшкөн эмес жана тийиштүү документтер берилген эмес. Учурунда бул фактыны териштирүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн болчу. Ал эми мындай факт болгонун 200-гө жакын сөөк Баруу муниципалдык ишканасы аркылуу катталбай өткөнү, кызмат үчүн акча мекеменин кассасына 1 миллион сомго жакын түшпөгөнү аныкталган. Кылмыш жана жаза кодексинин кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же төлөмөр болуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү деп Түштүк Батыш көрүстөнүнүн көр казуучулар бригадасынын башчысы аталды. Бишкек шаардык 1-май райондук соту ага карата өлкөдөн чыкпоо бөгөт чарасын аныктады.